Адамдарды жиндерден сактай турган амалды айтыңызчы. Биз ошол амалдарды кылып жиндерден сактанайлы дегенде, анын колу иттин колуна окшош экен. Жана анын түгү дагы иттин түгүнө окшош. Ошондо мен айттым, мына ошону окусаң эч качан жин силерге зыян жеткизе албайт. Убай бин Кааб, улуу сахаба айтып жатат, менин бир курмаларды чогултуп сактай турган кампам бар эле. Вакана ятааху ахадуху. Убай бин Кааб радиаллаху анху барып карап турат экен. Ошол курмалар өзүнүн жайындабы, бузулбай жатабы, азайбай жатабы деп карап турат. Күндөрдүн биринде барса, баягы курмасы азайып калыптыр. Фахарасаху зата лайлат файда хуа бидабатин шибхил гуламил мухталим. Ошентип курманын ким алгандыгы белгисиз болуп таң атканга чейин бир түнү Убай бин Кааб радиаллаху анху уйкусуз түндү өткөрөт. Түнү менен аңдып чыгат. Караса бир жаныбар пайда болот. Ал балакатка жеткен жаш бала сыяктуу экен. Фассаламту фаррадда салам. Убай бин Кааб радиаллаху анху айтат, мен жанагыга салам берсем, ал мага саламга жооп кайтарды. Факулту ма анта джинниюн ау инсиюн. Мен андан сурадым, сен инсансыңбы же жинсиңби десем, ал айтты, факала джинниюн, мен жинмин деди. Факулту навилни ядака. Мен кана колуңду берчи, мен көрөйүн, чындап эле жинсиңби же кимсиң? Колуңду берчи десем, ал колун фанавалани файда ядуху ядукал ва шa'руху шa'рукал. Анан ал мага колун узатты эле, анын колу иттин колуна окшош экен. Жана анын түгү дагы иттин түгүнө окшош. Ошондо мен айттым, хакада холкул джин. Жиндердин турпаты, көрүнүшү мына ушундай болот турбайбы деп Убай бин Кааб радиаллаху анху айтып жатат. Андан соң жанагы жин айтты, лакад алиматил джинну аннаху ма фихим ман хуа ашадду минни. Бардык жиндер билет, жиндердин арасында эң эле күчтүүсү менмин. Култу ма хамалака ала ма санат. Анан Убай бин Кааб радиаллаху анху сурап жатат, эң эле күчтүүсү сен болсоң, анан сен ушул адамдардын байлыгына кол салууга сага эмне түрткү болду? Эмне себептен сен менин байлыгыма кол салдың деди. Ошондо баягы жин айтты, балагона аннака рожулун тухиббу садака. Биз кабар алдык, сенин өтө садаканы жакшы көрөт экендигиңди билдик. Ошондуктан фа ахбабна нусиба мин таамика. Биз сенин тамагыңдан оосели дедик. Биз сенин тамагыңдан алайлы дедик. Деп жанагы жин айтат. Култу фамаллади южируна минкум. Ошондо Убай бин Кааб радиаллаху анху моменттен учурдан пайдаланып калайын деп анан сураптыр. Адамдарды жиндерден сактай турган амалды айтыңызчы. Биз ошол амалдарды кылып жиндерден сактанайлы дегенде, жанагы жин айтты, хадихил ая, аятул курси аллати фи суратил бакара. Бакара сүрөсүндөгү аят бар го? Аяттардын мырзасы аятул курси. Мына ошону окусаң, эч качан жин силерге зыян жеткизе албайт. Ман қалаха хина юмси ужира минна хатта юсбих. Кимде ким кечинде айткан болсо, аятул курсини окуган болсо, таң атканга чейин ал амандыкта болот. Ва ман қалаха хина юсбих ужира минна хатта юмсия. Ал эми күндүз айткан болсо, кечке чейин жиндердин жамандыгынан, жиндердин кол салуусунан ал амандыкта болот. Фаламма асбаха Убайюн гада ила Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллам фа ахбараху фа кала садакаллах хабис. Убай бин Кааб радиаллаху анху таң аткан мезгилде пайгамбар алейхиссаламга барат дагы болгон окуяны айтат. Кечинде болду го, жин менен жолукту, жана эмне үчүн анын байлыгына кол салгандыгын сурады. Жана жиндерден сактай турган амалды үйрөтчү дегенде, жанагы амалды үйрөттү, аятул курсини окусаң жиндерден сак болосуң деди. Ошондо пайгамбар алейхиссалам садакал хабис. Бул өзү шайтан. Шайтан болсо дагы, ыплас болсо дагы ушул жолкусунда чын айтыптыр дейт. Демек пайгамбар алейхиссалам дагы тастыктады. Аятул курсини кимде ким эртең менен окуса, кечке чейин, кечинде окуса, таңга чейин Аллах тааланы жиндин азгырыктарынан, жиндин ар кандай балелеринен Аллах таала сактап коет экен. Аллах таала бардыгыбызды жиндин, шайтандын, инстин жамандыгынан сактап, эки дүйнөнүн афиятын берсин. Бир рахматке я архамар рахимин.